Экзамен күнүндө толкундоо болгон жок, анткени мен буга 1 жыл даярдандым, аябай эмгек кылдым. Анан экзамен күнү келди, 7-июль. Бардык айткан агайлардын, берген мугалимдердин бардык айткан кеңештерин эске алып, экзаменге келдим. Тестти ачканда ошол келген суроолорду биринчи караганда эле окугандан кийин мен өзүмө коркуу сезим болгон жок, мындай чыгара албайм деген ойлор да келген жок. Мен бул нерсени окугам, бул нерсени кайталагам, өзүмө мотивация берип, ошол тесттерди иштеп баштадым. Манастын экзамени кыйын деп көп уккам да, элдерденчи, студенттерден бийик жана мындай ала албай турган балдай көрүнгөн. Инженердик факультетте программа инженерияга өттүм. Үй бүлөм Жалал Абадта болгондуктан аларга биринчи эле чалып сүйүнчүлөдүм. Аябай кубанычтуу. Бюджетке жана жатаканасы баардык шарттар университетке өткөнүмө аябай кубанычта болушту. Ата-энем үчүн мындай дагы бир жүктү жонумдан алгандай эле сезим болсо керек деп ойлойм. Секирип кубанып, ошол тайнеме биринчи кыйкырып баргам, 204 балл алып туруп мен өттүм Манаска деп. Андан кийин телефонду чалып апама сүйүнчүлөм. Апам дагы аябай сүйүнгөн негизи. Мен Манас курсун сатып алып, ЖРТдан 216 балл алып, жана Манастын экзаменинен 204 балл алып, өзүм каалаган инженердик факультетинин программдык инженерияга өттүм.